Мен Газиева Насиба, уйгур улутунан болом, Кыргызстан жаранымын. Мен 1987 жылы 20 мартында ушул эле Ала Тоо айыл өкмөтүнүн Кашкар кыштак айылында төрөлгөнмүн. Ушул жерде балалык чагым өткөн. Балалык чагым ушул Кашкар кыштак айылында өткөн. Кашкар кыштак айылындагы Алишер Навай атындагы мектепте окуганмын. Анан өзүм азыр иштеп жүргөн номер 122 орто мектебине бүткөнмүн. Мен мектепте өзбек тилдүү мектепте окуганмын. Ошол мугалимдик кесибине сүйгөнүм үчүн Ош мамлекеттик университетинин педагогика адистиги боюнча окууга тапшырганмын. 2009 жылы окууну артыкчылык диплому менен аяктаганмын. Кыргыз тилини мектепте окуп жүргөндө үйрөнгөнмүн. Андан кийин кыргыз тилине болгон сүйүүм, мекенге болгон өзүмдүн кыргыз жарандык патриоттуулук сезимим аркылуу кыргыз тилин үйрөнө баштадым. Көптөгөн китептерди окуп, теле берүүлөрдү көрүп, окууда, иште, достор менен баарлашууда, күнүмдүк жашоодо ошол тилге болгон кызыгуум аркылуу мага кыргыз тилини үйрөнүү кыйынчылык туудурган жок. Уйгур тилинде мурда ата-бабаларыбыз сүйлөгөн, бирок азырынча биз уйгур тилинде сүйлөбөйбүз, мамлекеттик тилде сүйлөп, кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Анткени азыр менин жашоом, ишим, окуум, жазуум бардыгы мамлекеттик тилде, кыргыз тилде болгон үчүн мен өзүмдү кыргыз тилде эркин сезем. Насиба айымдын тили гана эмес, дили да кыргыз болуп калгандай. Ошондуктанбы кыргыз салты менен күйөөгө чыгып, турмушунда кыргыз салт санаасы менен улантууда. Мен өзүмдү кыргыз жаранымын деп ойлойм, кыргыз элемин деп ойлойм. Негизи мен Кашкар кыштактын кызымын. Кошуна айыл Мөнөк айылына турмушка чыкканмын. Мөнөк айылы кыргыз айыл, өзбек улутунун өкүлдөрү деле жашайт. Бирок өзбек улутундагы балага турмушка чыкканмын. Бирок үрп адаттарыбыз, тоюбуз ошол кыргызча болгон. Өкүл энем, өкүл атам болчу, азыр деле катташып турабыз. Тоюбуз деле кыргыз үрп адаттары менен өткөн. Кыргызча баягы күйөө жандамай, пататой деп коет го, ошо күйөө жандамай болгон, ЗАГС болгон, ресторанда той болгон, жылкы союлган, элге той берип, борсок бышырмай дейт. Бүт үрп адаттары кыргызча болгон. Тамактарын жасайбыз, мисалы үчүн уйгурский лагман, манты деп коет, уйгурский лагмандарды жасайбыз. Маданий иш-чараларда ошол уйгур улутунун диаспоралары боюнча иш алып барат го, диаспоралар боюнча ушундай маданий иш-чараларда өзүнүн ошол жетекчилери тарабынан уйгур кийимдери же болбосо уйгурча бийлер көрсөтүлөт. Ата, мен ишке кеттим. Отуруп туруңуздар, бата бериңиз. Амин. Алла Таала жолдорун ачык болсун, жолдорун шыдыр болсун, иштериңе ийгилик, умут кермесин. Кудайым тинч эман сак саламат жүргүлө, кошколмон кошо барып, бала чагага рахатын көргүлө. Айтпаныңыз келсин. Жакшы отуруп туруңуздар, мен ишке кеттим. Бопто, тинч болгула. Бул менин келин болуп түшкөн Мөнөк айылым. Эли аябай ынтымактуу, меймандос. Бул менин Мөнөк айылы мени кызыдай кабыл алган. Бул жерде мен бул көчөдөн күндө ишке барам, ишке келем. Кону кошуналар менен ынтымактуулукта жашайбыз. Бизге азыр жумуш башталган. Жумушка кетип жатамын. Күндө мен ушул көчөдөн жумушка барып, жумуштан келип жүрөм. Азыр мугалимдер үчүн иш күнү башталган. 28 июлдан биз жумушка чыкканбыз. Азыр биз окуучуларга китеп таратуу жана мындан сырткары жаңы окуу жылына пландарды коюп, окуучулар менен иштөөгө даярданып жаткан учурубуз. Мындан сырткары азыр мен менталдык арифметика боюнча курс ачканмын жана Манастын урпактары деген курс ачканмын. Азыркы күндө мен окуучуларым менен менталдык арифметика боюнча иштеп жаткан учурубуз. Саламатсыңарбы балдар?
Саламатчылык, азаматсыңар балдар. Манайыңар кандай? Эң мыкты? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Берилген тапшырмаларды аткардыкпы? Абакус менен иштөө силерге кыйынчылык болбойтабы? Үйрөнүп калдыңарбы? Азаматсыңар балдар. Бүгүн дагы мен силерге кичине достордун формуласын үйрөтүп барам. Макулбу? Азаматсыңар. Эмгек жолум быйыл буюрса 17 жыл болуп калды. Мугалимдик кесибине тандашыма себеп мугалимдик кесибини сүйүү. Окуучулук кезимде эле мугалимдерибиз кайсыл кесипти тандайсың деген суроолор болчу эле. Ошол маалда эле мен мугалим болом деп ойлойт элем. Алдыма чоң максат коюп койгонмун. Албетте азыр ушул максат. Башталгыч классынын мугалими болуп иштейм. Кийинчерээк кыргыз тилине болгон кызыгуум мени кыргыз тили жана адабияты мугалимдикке деле чакырып 4 жыл болуп калды. Кыргыз филологиясынын магистратурасы бөлүмүн бүттүм. Биз окуучуларды тарбиялоодо мындай баалуулуктарды эске алабыз. Мекенди сүйүүгө, аны ар бир карыз жерин сактоого, кыргыз элибиздин үрп адатын, маданиятын, тарыхын, ата бабаларыбыздын мурастарын сактоого үйрөтүп барабыз. Жана албетте кыргыз жараны концепциясы президенттин жарлыгынын негизинде иш алып барабыз. Окуучуларыбызды мен жаранмын, мамлекет мага эмне кылды деп эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген ураандын астында тарбиялоого аракет кылабыз. Балдарды мекенчил кылып тарбиялоодо мугалимдердин орду чоң деп ойлойм. Анткени биз мугалимдер окуучуларга кесип тандоодо жана биз аларга туура жол көрсөткөнгө багыттай алабыз де. Үй бүлөдө ата энеси жана биз ушу менен бирге мугалимдер окуучуларды тарбиялоодо салымыбыз чоң. Буга биз багыт берүү үчүн тарбиялык сааттарда, сабактарда окуучуларга туура жол көрсөтүү биз мугалимдердин милдетибиз. Кыргыз жараны профсоюз уюмунда темасында семинар өтүү алдында турабыз. Буга ар кайсы мектептин правкомдору келет. Мындан сырткары Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн ушул билим жана илим кызматкерлеринин профсоюз уюмунун төрайымы Нуржан Абдырайымовна келип катышат. Бул боюнча азыр пландоо иштери жүрүп, даярдык көрүп жатабыз. Кыргыз жараны концепциясынын негизинде профсоюз уюмунда кыргыз жараны кандай иш алып барууда, ушул темада алдында семинар өтүү алдында турабыз. Буга даярдыктарыбыз чоң. Жаңы окуу жылында деле окуучулар арасында мындан сырткары биздин мектебибизде ата энелер мектеби жолго коюлган. Ата энелер менен семинарларда деле кыргыз жараны концепциясында планыбыздын негизинде иш алып барабыз. Мисалы үчүн биз окуткан окуучуларыбыз жылдар өткөндөн кийин өз жолун таап кетсе биз аябай кубанабыз го. Ошого окшош сиз айткандай биз азыр кыргыз жараны концепциясынын негизинде иш алып барып жатабыз. Бирок анын мөмөсүнү биз жылдар өткөндөн кийин көрсөк керек деп ойлойм. Кыргызстанда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Албетте биз алардын ынтымактуулукка, биримдикке чакырабыз. Кыргыз жараны болгондон кийин кайсыл улут болбосун кыргыз тилинде так сүйлөгөнгө, кыргыз тилинде окуганга чын дили менен аракет кылыштары керектигин жана өзүнүн кыргыз жараны катары ушул мамлекетте өзүнү эркин сезишин биз окуучуларга үйрөтүп барабыз. Кыргызстаныбыздын абасы таза, Кыргызстаныбыздын бай маданияты, ата бабаларыбыздын салт санасы, үрп адаттары, мурастары бизге калтырылган. Мындан сырткары биздин улуттук кийимдерибиз өзгөчө, тамак аштарыбызды жеп көрсөңүз тойбойсуз. Башка мамлекеттердикинен өзүнчө тамак аштары менен меймандост эли менен айырмаланып турат. Биз ынтымактуулукта жашаганга, биримдүүлүктө бөлүнбөй жашаганга Кыргызстан элибиздин өкүлдөрүнө, ар кайсы улуттун өкүлдөрүнө чакырып кетем.